Самара Каримова, ооруп калсаңыз эмне кылуу керек? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова ооруп калганда жасай турган пайдалуу кеңештерди өзүнүн Instagram баракчасына бөлүштү. Төмөндө ага көз жүгүртсөңүз болот. Ооруп калсаң эмне кылуу керек? Жөтөлүп калсаң тезинен буларды жаса. Биринчи, бутты ысык сууга салып 40-50 минутта жылуу чөмөндөп отуруп терде. Анан кийимиңди чечип, денеңди сүртүп, жаңы кийим кийип, төшөккө жатып уктап кал. Каттуу тердегенде гана бата айыгасың. Тердебесең ооруп жүрө бересиң. 2. Адыршманды кою түтүнүн ооз менен ууртап жытта. Интернетте гармала могильник, тамакка жабышат. Дагы 3-4 жолу ууртасаң өпкөнү ачыштырат. Көздөн жаш, мурундан чимкирип кетет. Жөтөлөсүң. Мына ушул керек. Чыдап эс алып кайра дагы жаса. Үйдүн ичине, иштеген бөлмөлөргө, оорулуу жаткан больницадагы палата күнүнө 2-3 жолу түтөт. Эч кимди укпай түтөтө бер. Башкаларга да пайда болот. Дезинфекцияга, маскага ишене бербе. Дезинфекция деген 2 эле саатта жок болот. Медиктер ушуга Кытай костюмга, маскага алдатып ооруп жатышат. Элге да жугузуп жатышат. Марледен маска тиктирип алган туура. 3. Эрменди чылап бир чин ичип жибер. Аллергиясы барга болбойт. Кийин бир чоң кашык менен айыкканча ичип тур. Эрменге микроб чыдабайт. Малдан эрмен жеген эчки гана оорубайт. Чыбак дагы пайдалуу. Үйдү ошону менен шыпыр. Ар кайсы жерге таштай кой. 4. Кочкордун тузу менен тамакты чайкап жутуп тургула. Баштык жасап алып майдаланган тузду чаңдатып жыттаганда сонун жардам берет. Мурунга соргула. Кеңил жерге тамакка киргизгиле. Алар вирустар көбөйчү инкубаторлор. 5. Бал жана алоэ ич. Күчтүү антисептик. Язваны 10-15 күндө эле жок кылат. Демек бул микробту да өлтүрөт. 6. Аптекада коробкадагы чай для здоровья, для почек жана башка чөптөрдү чогултуп чай иче бер. Антисептик. Суюктукту көп ичүү менен вирустарды чыгарыш керек. 7. Шорпо, ак серке жана башка күчтүү тамак. Абаны ооздан каттуу фу деп улам каттуу үйлөп чыгарып тур. 9. СССРде берген антибиотиктерди ичкиле. Большая советская энциклопедия, медицинская энциклопедия дегенде окугула. Интернеттен тура. Грипти кантип дарылай турганын баары жакшы жазылган. 10. Таза абада, суунун жээгинде каттуу көп баскыла. Чуркасаңар да туура болот. Көшүлдөп бышылдаганда вирустар өпкөдөн ыргып чыгып кетип турат. Паника болбо, позитив, кабакты бүркпө, онтобо, налыба, жакшыны ойло, сүйлө, күмөн санаба, коркпо, жаманды такыр ойлобо, айтпа, укпа деп кеңеш бөлүштү Чайым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Анжелика Кайратова. Бирөөгө жакшылык жасагандан рахат алам. Белгилөөчү Анжелика Кайратова чын дилинен бирөөгө жакшылык жасагандан рахат ала турганын, адамдардын көзүнөн бактылуу көз өрмөмдөрдү ар дайым көргүсү келерин билдирди. Бул тууралуу Ырчайым өзүнүн социалдык баракчасына пост бөлүштү. Автордук реалити долбоорум Бактылуу айым 5 жылдан бери кайрымдуулук иретинде иш алып барып келет. Ар башка тагдырлар, жашоодо окшош кубаныч жана кайгыга толгон сыноолордон турат. Кудай бизге бирөөгө жардам берип, кол сунганга мүмкүнчүлүктү түзүп берип жатса, демек биз эң бактылуу инсанбыз. Кайгыны кайгырып чакырбайлы, кабагыңызды ачып, тулку боюбузду түздөп, терең дем алып, активдүү кыймылдап иштейли. Мен адамдардын көзүнөн бактылуу көз ирмемдерди ар дайым көргүм келет. Мен чын дилимден бирөөгө жакшылык жасагандан рахат алам. Сизчи, сиз эмнеден рахат аласыз деп жазды Ырчы. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Кыргызстанга гуманитардык жардамды тапшырды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиликтен маалымдашты. Анын айтымында, учурда дипломатиялык миссия жүктөрдү жеткирүү маселеси боюнча иштеп жатат. Техникалык жана уюштуруучулук маселелер чечилгенден кийин кошумча маалымат берилет деп билдиришти элчиликтен. Рамзан Кадыров Кыргызстанга комбинезон, коргоочу бет каптар, көз айнектер, дары-дармектер, анын ичинде коронавирустун дарысы, авиафавирдин да бар экендиги маалым болду.
Тиешелүү документ Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун атына жазылган. Жогоруда көрсөтүлгөн каражаттар сиздин өлкөңүздөгү жаңы коронавирустук инфекциянын жайылуу коркунучун азайтууга жардам берет деп ишенем деп кол койгон Рамзан Кадыров. Кум жардамдын тизмеси төмөнкү документте көрсөтүлгөн. Маалымат булагы аралаш маалымат. Россия кийинки жумада Кыргызстанга коронавирустан айыктыруучу авиафавир дарысын жиберет. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Анын айтымында Саламаттык сактоо министрлиги аталган вакцинаны өлкөгө ташып келүүгө уруксат берген. Буга чейин Кыргыз өкмөтү коронавируска даба болчу авиафавир препаратын алуу боюнча Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтылган. Авиафавир COVID-19 айыктыруу үчүн россиялык окумуштуулар тарабынан иштелип чыккан дары. Ал сыноодон ийгиликтүү өтүп, учурда адамдарга колдонулуп жатат. Авиафавир дүйнөдө коронавирусту дарылай турчу эң натыйжалуу дары болот деп ишендирип жатышат. 2014-жылдан бери аны Япония сасык тумоонун оор формасын дарылоо үчүн колдоно баштаган. Коронавирус пандемиясынан улам россиялык окумуштуулар дарыны модификациялап, дарылоо протоколун өзгөртүшкөн. Маалымат булагы аралаш маалымат. Максат Давранов. Апама телефон чалсам эле келинди үйгө алып кел дейт. Тамада Максат Давранов карантин башталгандан бери үй бүлөсү менен жолугуша электигин маалымдап, жакындарынын видеосун бөлүштү. Айылдан Алабуккадан ушундай сагынычтуу сык салам келди. Алтын апам, бир тууган энем Өмүрбек, келиним Гүлгакы жана карындашым Аяна. Карантин башталгандан бери жолуга элекпиз. Шартка жараша онлайн көрүшүү жана сүйлөшүү. Ушундай жөнөкөй үй бүлөдө тарбия көрүп чогойгонума сыймыктанам. Апама телефон чалсам эле, балам, жүзүн көрсөтпөй жүрө бербей келинди үйгө алып кел, батамды берейин, жолугумду салайын деп эки көзү төрт. Кудай буйруса ал күндөр да алыс эместир. Жакындарыбыз жаныбызда аман болсун. Көңүлүм чөгүп, кээде капа боло калсам, мына ушул асыл адамдар баарын унуттурат. Демиме дем, күчүмө күч боло алышат, деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Заман Чекит Кейжи.